Жырыты балымды кантип жогорулата аламын. YouTube'dan bizge kelген комментарийге жооп. Саламатсызбы дейт. Мен быйыл 2022 жылы тест тапшырамын. Сынамык тесттерим 155тен ашпай жатат. Кандай кеңеш бере аласыз? Эмне кылышым керек? Күнүнө 30 эсеп, бир окуп түшүнүү боюнча тест, 10 аналогия, бир тест грамматика иштеп жатам. Эң сонун Hareket жакшы экен, бирок 155тен ашпай жатсаң, менин оюмча, кайсы сынамык тестти тапшырып 155тен ашпай жатасың? Анан ал сынамык tesттер канчалык сапаттуу деген дагы бир суроо бар. Мисалы, мектептин өзүндө бир мугалим же бир адам түзгөн сынамык tesттин сапаты, эгер ал көп убакыт кетирбей эле түзүп койсо, ал сынамык тест жакшы эмес албетте. Эгер көп убакыт кетип жакшы сапаттуу түзүлгөн курстарда дагы ар түрдүү сапаттагы сынамык тесттер бар. Демек, эң мындай жакшы нерсе билиш үчүн сен эмнени билишиң керек? Мисалы, мен айтайын, кээ бир сынамык тестте аныктооштун маанисин сурап калган сынамык тест дагы болушу мүмкүн да, мындай. Анчалык эмес, бирок мындай сүйлөмдүн ичинде аныктоошту тап деген сынамык тест турган болсо, бул эмне? Бул эч качан жыртыда андай суроо келбейт. Аныктооч, бышыктооч, толуктооч, бирөөлөр айтмакчы толкундооч, алар келбейт. Демек, койгула. Мен кайсыл жакка кирип кеттим. Эң негизги жооп эмне кылыш керекпиз? Башынан айтайын. Алсыз болуп жаткан бөлүмдөрүңөрдү жана алардын себептерин аныкташыңар керек. Ал эмне деген? Кайсы бөлүм? Мисалы, мен математикадан алсызмын. Мен дагы будан алсызмын. Демек эмне? Биз алсыз болуп аткан темалар барбы? Билбей жаткан темалар. Же болбосо мага эмне жетишпеши мүмкүн? Мага убакыт жетишпеши мүмкүн. Мен дайым эле иштеп жетишпей калам. Бирок көбүрөөк убакыт берилсе, чыгармакмын десең, анда сен убакыттан. Же убакыт жетип иштеп бүттүң, бирок сен шашмасың. Бүттүм деп ойлойсуң, бирок бир-эки жерден адашып кеткен болосуң. Же дагы башка себептер. Эң алгач себептерин аныкташ керек. Андан кийин аны тема билбесең, грамматикадан дайыма кыскартылган сөздөрдү адашыбыз мүмкүн. Мисалы эмне? Мен азырга чейин билбейм. ЖРТ деген бул жалпы республикалык тестирлөө. Бул кантип кыскартылат? ЖРТ мүчө уланганда, ЖРТ га даярдануубу, же ЖРТ ГРТ даярдануубу, же ЖРТ мынтип жазайынчы, ЖРТ Гби, же ЖРТ Кби. Эмне үчүн? Анткени жалпы республикалык тест К, ЖРТ Г, же ЖРТ Г. Булардын кайсынысы туура? Мисалыч, ар башка жылдык китептин мааниси ар башка болушу мүмкүн, ар башка мугалим башка вариантты айтышы мүмкүн, бирок муну аныкташ керекпиз. Учурда билимотто кыргыз тили жок болгондуктан, кыргыз тилчи командабызда адам жок. Менин дагы өзүмдүн грамматикам анчалык жакшы эмес болгондуктан эмне мен буларды билбейм. Алсыз болуп жаткан бөлүмдөрдү аныктагыла, убакыт жетишпесе убакытты аныктагыла, андан кийин мисалы 30 күнүнө 30 эсеп чыгарып атасың да, ал 30 эсепти убакыт коюп чыгарып атасыңбы же шашпай отуруп чыгарып атасыңбы деген дагы маселе бар. Анан сен өзүң билген эле тесттерди кайра чыгарып отурасыңбы же билбеген темалар боюнча тесттерди чыгарып атасыңбы? 30 эсеп иштегенден кийин ката кетет бирөөлөрүн туура иштейсиң. Ошолорду эмне үчүн ката кетип атасың? Аны кайра иштесең адашпайсыңбы? Кайра иштеп көр. Ар бир чыгарылышын сонун кылып жазып түшүнүп атасыңбы? Ошону окуп түшүнүү боюнча дагы бир тест иштеп атасыңбы окуп түшүнүү боюнча? Анан каталарың чыктыбы? Бул ката экен дебей, эмне үчүн ката? Эмне үчүн бул жооп туура? Эмне үчүн балким автордуку дагы ката болушу мүмкүн. Сен өзүңдүкүн эң аягына чейин туура кылганга чейин ойлон. Аналогия боюнча деле ошондой. Бирок аналогияда колдон келишинче билбейм, көп иштесең дагы бир жагынан жакшы, бирок экинчи жагынан ар суроону түзгөн адамдын логикасы ар башка болушу мүмкүн. Ошондуктан менин азыркы көз карашым боюнча көрүнгөн аналогияны катары менен иштей берген дагы бир аз туура эмес болушу мүмкүн. Бирок балким мен өзүм жыртын тапшырып алып эми өзүнчө эле ушундай сүйлөп аткан болушу мүмкүн. Муну билбейм. Аналогия боюнча кантип туура даярданыш керек экенин мен азыр айта албайм. Грамматика боюнча мен оюмча оңой эле. Грамматикада жаттайсың. Буга мынтип уланат, бул мынтип жазылат, бул мынтип жазылат. Классикалык суроолордун түрлөрүнө.
Анан канчалык сапаттуу сынамык тест жазып атасың, аны караш керекпиз. Эң жакшы сынамык тест бул ЦОМОнун сынамык тести. Жиритини уюштурган компаниянын, албетте. Алардын курсу жок, бирок алардын сынамык тесттери кээде региондорго келип турат. Ушундай. Андан башка дагы толтура методдор бар, ар биринин өзүнүн ичине кирсе болот. Бирок негизги менин ойлорум азырынча ушул болду. Дагы башка биздин жирити боюнча кеңештер видеолорубузду YouTube'дан көрсөңөр болот. Эгер силерге математикадан алсыз болуп атсаңар, жаңы темаларды үйрөнүүнү кааласаңар, же бекер сынамык тест жазып көрүүнү кааласаңар, Bilimot KG сайтына киргиле. Bilimot KG сайтында математика боюнча биринчи бекер сынамык тест бар. Анан биздин математика курстарыбыздын 1-2 курс бар. Анын башындагы сабактар, ал тесттин курстун ичиндеги тесттерден үзүндү суроолор коюлган. Силер ошолорду чыгара алсаңар, анда биздин курсту окубай койсоңор болот. Чыгара албасаңар, карап көргүлө, окусаңар болот. Бирок эң башкысы бизди курс же башка нерсе эмес, эң башкы өзүбүздүн аракетибиз канчалык системалуу түрдө даярдыгыбыз ошол чечет. Башка биздин Telegram каналыбызда анча-мынча пайдалуу маалыматтар бөлүшүп турабыз. Белгисиз маршрут Bilimot деп издесеңер чыгат. Instagram баракчабызга, YouTube'га катталганды унутпагыла. Ар кандай суроолор болсо 0776 98 12 00 номерине кайрылсаңар болот.